Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар. Бүгүн буюрса 25 февраль болуп калды. Марттагы мына жазда келейин деп калды. 2025 жыл. Бишкектен, Степнойдон жакшы чыгарыш болот. Видеого бирден лайк басып, колдоп туруңуздар туугандар. Таза кандуу жакшы жылкарды көрсөтүп беребиз. Мына ушундай золотой деген данчак сатууга чыгып атат. Жаныбек эке, бул кличкасы Золотой, Бишкекте өзүңүздөр чаап жүргөн ата. Мына бастыр бериңиз, сиз ушундай бастыр бериң, мен сүйлөгөнчө маалыматтап көрсөтөбүз. Бул эми көбүнчө эле жана аламанда чалып жүрөт окшойт, Аламан улакта чалып жүрөт мына. Үйүрү да бар. Үйүргө дагы жүрөт экен. Таза данчак деп айтсак жаңылбайбыз, Таза данчак. Жалдары жок экен мына. Бастыр бериңиз. Моюндары узун, белдери узун экен. Болгону арык окшойт бул, Улактан тынбаптыр анда, Буттарда төбөлөнгөн жерлери бар экен, улактан тынбай чабылып тур туугандар. Мына. Туугандар, мына ары бери бастырганча маалыматтап көрсөтөлү. Бунун бою канча эле? Бою 68 чейин алабыз. 1,68 евро уровеньге чейин алат экенсиздер. Мына Золотой данчак. Бул ошондо кайсы жактан келген? Ростовтон келген. Ростовтон. Улагы буюрса 100% чаап көрүп ала беришет, Чаап көрүп ала берет. Чаап көрүп ала берет. Үйүрү да бар дедиңиз, Үйүрү бар. Жазга канча жаш дедиңиз? 3 азый болот. 3 асый болот. Биздин кыргыз эсеп биз асый менен эле айтабыз, ошо 3 асый дейбиз. Анан 6 жаш да, мындай айтканда, 6 жаш болот экен. Документтер бар. Документтер да барбы? Бар. Мына таза данчак, документальный туугандар. Бул жагын өзүңүздөр чалып маалыматтап дагы айтып берет, чалсаңыздар. Бул эми улакка көбүнчө эле кайсы жактарда, аэропорттобу же бул? Озерный да ушуктарда жүрөт. Бул күлүктүгү боюнча кандай болот экен? Бул жака бастырыңыз. Чаап көрүп ала берет. Аягы жеңил, жылкын, Аягы жеңил мына. Бул данчактар негизи аягы жеңил эле болчу эле да ошо. Болгону эле эти арык экен, Алыстан мына кабыргалар саналып көрүнүп турат. Атак жештери жакшы, Жеш бардыгына берем. Бар жагы жакшы жок экен туугандар. Бастырганча эми бир баасын айтып койбойсузбу? Базы $7,500. $7,500. Таза данчак. Документтери бар туугандар. Бир-эки тизгин силкип жылмап коюңчу. Мына болду. Көп кыйнабай эле азыр биз бул жылкыны туугандар чөп жеп аткан жеринен эле алып чыгып эле азыр көрсөтүп атабыз. Буну баягы асып же болбосо эч ким даярдап андай деле кылган жок. Буттары мына көрүп жатасыздар. Буттардын эми анча-мынча шырамдары бар, бирок мындай буундары бүт жагы таза экен. Өзүңүздөр телефондон эле көрүнөт. Мына баасы $7,500 койгон ушул Золотой деген аттуу данчак. Бери бастырыңыздар, мен буттарын бири көрсөтүп коеюн. Төштөрүн токтото бериңиз. Токтото бериңиз, токтоп туруңуз. Так, буту колдорунда туугандарына муундар арт жак, мына кошулуштар, бай билектер бар жогу таза. Ал жактарына бир сомнение жок. Мына туугандар, буттары. Анан мына жери төбөлөнүп калыптыр болгону. Кечээндө улак 3 күн болду. 3 күн болду да. Жана чоң улак болду го, ошого төбөлөнгөн окшойт анда. Анан мындай башка бир төбөлөнгөн жерлери деле жок. Бастырыңыз. Баасы $7,500 коюлган ушул данчак болду бүгүн. Азыр bundan башка дагы бир өспүрүм бар экен. Ал өспүрүмдү дагы көрсөтүп коелу. Бул болсо мына өспүрүм өсө турган жылкы деп калды. Бунун азыр жашын маалыматтарын көрсөтөлү. Бул 2 номердеги жылкысы бул буюрса. Жанарбек экебиздин мына жаныбар. Башы көзү чоң болгон. Бунун пародасы кандай болуп калат? Бул Захардын балдарынан да. Захардын. Ошондо Абакандан келген жылкы да, Захар Абакандагы жылкы туугандар. Жашы канча бунун? Жашы 1 жаш 6 ай. 1 жаш 6 ай. Түз Барып 2 жаш болду. мындай бастырып бериңизчи кана. Мына туугандар өзү кыймылдарын да өзү байкап көрөсүздөр. Болгону жаңы эле ноктор салынды. Ошого жакшы баспай атабы? 1 жаш 6 ай дедиңиз, Була кой. 1 жаш 6 ай экен туугандар. Мына. Жанар өзү моюндары дагы узун, мына бели да узун жылкы экен. Башы бир аябай эле чоң экен. Бул ошондо 2023 жылкысы болуп калат, 2023.
2023'tükü. 2023'tükü буту колдору таза, а? Таза. Мына буту колдору, туяктарыны өзүңүздөр көрүп турасыздар. Мына төштүн кеңдиктери. Мына арты, алды азыр бар жогун көрсөтөбүз. Бунун бою канча азыр мынанын? Boyu 57. 1.57 экен туугандар. Мына жанар. Мына байкап турасыздар. Качан жетилеңизчи гана? Болду, ошол токтоп бериңиз. Бою 1.57. Үйрөтүлгөн эмес, а бул, а? Üretilген. Жаңы гана ноктоо башына түштү дедиңиз, а? Oo, bütün oldu lan. Бунун ичип жештери кандай бунуку? Değişi bardığı jakşı. Баары жакшы экен. Dönüp de kaldı bizler. Бул Кыргызстанга келгенде көп болдубу? 1,5 ay oldu. 1,5 ай, а? Мына төштүн кеңдиктери, мына дагы бир жолу көрсөттүм буту колдорун. Мына башы аябай эле чоң экен негизи, кулактары. Ama bunun enezliler linyası üstünde. Энесинин линиясы кандай болуп калат энесиники? Enezi özü 1,76. Энеси чоң жылкыдан экен да? Oo. Эми мына жаз келди буюрса эми да булар дагы өссө керек, а? Bu da kalaza 70'e var atmış ko. 1.70'ге барат экен туугандар. Буюрса өссө 1.70'ге барат экен. Өзүмө көрүп жатасыздар. Чыгып кетти туугандар бул жагы. Мейли эми. Азыр баасында айттырып коелу эми калган. Бунун баасын канча дейсиз бу? Кетти эми айтып коюңуз эми. Bazı 270. 270 миң сом сурадыңыз, а? Var, dostavka var. Кеми бар, доставкалар бар туугандар. Баасы 270 миң сом. Ал жакта Асан байке өзүнчө эле өзү бастырганыңыз бөлөкчү да атка отурганыңызчы. Күчтүүсүз. Мына. Ушундайча туугандар, бүгүн видеого бирден лайк басып турасыздар. Тай жакса тайга, ат жакса атка чала бересиздер.